Бишкекте улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган аталардын эмгегине таазим аттуу жөө жүрүш өттү. Иш-чараны мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик уюштурду. Жүрүшкө агенттиктин кызматкерлери жана 7 дубандан келген 1000ге жакын ага элечек апалар катышты. Биз бүгүн өтүп кеткен биздин аталарыбыз, апаларыбыз бизге ушу жеңишти алып келген чоң апаларыбыз, чоң апаларыбыздын элестеп баарыбыз келдик. Ушун үчүн дайыма ушундай иш-чаралар болуш керек. Биз дайыма ушул тарыхты чындык менен айтып чыгыш керекпиз. Биз кандай бир ким бирөөнөн коркпош керекпиз. Бул биздин жеңишибиз. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандар, баарыңарды кирип келген 9-майрамы менен баарыңарды мен куттуктайм. Ак Папакчан аталар. Сиздерди 9-май. Жөө жүрүш Гоголь көчөсүнөн башталып Өчпө сот монументине чейин уланды. Ага элечек апалар согуш талаасында курман болгон ата-бабаларынын сүрөттөрүн көтөрүп, алардын эрдигине болгон терең ыраазычылыгын билдиришти. Биз атабыз менен сыймыктанабыз. Анан эми муну канча адамдар, канча бир туугандарыбыз биздин ушундай жыргал заманыбыз үчүн канны жаны аябай төгүп ушундай биздин бактылуу жашообузга кам көрүшкөн да. Бизде абдан сонун жакшы майрам болуп отурат. Улуу ата мекен согушубуздун 80 жылдыгы мааракеси менен куттуктайм баарыңыздарды. Бизди ушу жакшы жашоого алып келген мына менин атам. Жүрүштүн башкы максаты улуу жеңишке салым кошкон муунду урматтоо жана алардын тарыхый мурасын унутпоого чакыруу болду. Бул символикалык жүрүш эрдик менен элестеген тарыхты даңазалоонун өзгөчө мисалы катары эсте калды. Кайнатам болот. Экөө согушта менин атам болсо Украинанын 2-чи фронтунда согушуп 3 жолу жарадар болуп. Иш-чара Өчпө сотко гүл коюу менен жыйынтыкталып, катышуучулар согуш талаасында курман болгон баатырларды 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Бул күн жоготууларды эскерүү гана эмес, муунга өтчү ыйык тарыхты сактап калуунун күнү катары белгиленди. Айсана Бакытбекова, Жакшылык Исаков, ЛТР Бишкек. Жеңишти бизге алып